Азыр Кыргызстандын көпчүлүк студенттери келе жаткан кышкы сессияга даярданып, өтүлгөн материалдарды казып окуп жатса, кээ бирлери капчыктарын даярдап, акча аркылуу билимдерин сатып алууга дайынданып жаткан кези. Барына салам, бул Баштан башта каналы жана Студент Лайф рубрикасы. Сиздер менен мен Жаңыл Мырза Жеңишбек кызы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда эмне үчүн билим берүү системасындагы коррупция дагы деле бар экендигин жана аны кантип жоюуга болорун билүүгө аракет кылдык. Акчанын жардамы менен кайсы бир сабакты жаап элетин болбосон, жогорку билимдин дипломун да сатып алса болору азыр эч кимди таң калтырбайт. Суроонун баасы капчыгыңыздын калыңдыгынан көз каранды. Алгач биз катталуучуларыбыздан эмне үчүн алар сабактарын акча менен бүтүрүшөөрүн жана окууга кызыгуунун аздыгы эмнеден деп сурамжоо жүргүздүк. Эң көп келген жооп бул Советтер Союзунан бери калган эскирген билим берүү системасы. Бүгүнкү күндө интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар заманбап адам үчүн университетке баруунун кажети жок деген жооптор. Экинчи орунда сабактарын өздөрү жакшы билбеген мугалимдердин сабатсыздыгы, сабактарын кызыксыз өтүүсү, студенттердин баа алуусу мугалимдин маанайынан көз каранды болуп жатканы, кээ бир мугалимдер атайын акча алуу үчүн студенттерди кулатып жатканы. Ал эми үчүнчү орунда керексиз сабактардын көптүгү. Студенттердин айтымында, эгер аларды алып салганда, анда негизги сабактарга көбүрөөк көңүл бурулмак. Дагы башкалар алгач университетке кызыгуу менен келгенин, бирок Кыргызстандын билим берүү системасын көрүп, колун шилтеп, жумушка иштегени кетип калганын жазгандар көп. Ошондой эле биз Кыргызстандын алдыңкы университетинин студенттерине учурдагы баалар боюнча тарифти билүүгө кайрылдык. Алар мындай деп жооп беришти. В БГУ все просто. Есть предметы, которые можно развести за 700 сомов, а есть предметы, которые могут стоить до 5000 сомов. Все зависит от сложности урока. Но есть предметы, обычно они профильные, их почти невозможно закрыть за деньги. В КРСУ это стоит чуть дороже. Чтобы развести один предмет, нужно минимум 3000 сомов за одну оценку. Это за тройку. А максимум 7000 сомов за пятерку. Есть также предметы, которые сложно развести и стоят они в районе $200. Я учусь в Кыргызском национальном университете. Не буду говорить отделение, но у нас система несложная. Коррупцию здесь можно сравнить с подпиской на Apple Music. Платишь 15 000 сомов, и все уроки в течение полгода автоматически закрывают сами учителя. Например, в группе у нас около 20 человек. На пару ходят всего 7 из них. Платим не куратору, а лаборанту. Тот, в свою очередь, уже сам договаривается с преподавателями. Башкача айтканда, 20 студенттин 13-ü бир семестрде 15 000 сомдон төлөсө, жалпысы 195 000 сом. Эгерде 10 группадан кеминде 5 адам ар бири 15 000ден төлөйт деп эсептесек, бир семестрде 750 000 сом төлөнөт. Кошуласызбы? Бул абдан чоң сумма. Алар мугалимдин жана администрациянын капчыгына түшүп жатат. Бирок бул акчаны пайдалуу нерсеге жумшаса болмок. Мисалы, имараттарды жылуулоого, китепканаларды көбөйтүүгө жана жаңы китептерди алууга, колуңду жууганга да киргиң келбеген туалеттерди оңдоого жана башкаларга. Мындай негизги нерселердин жоктугу албетте студенттердин окууга болгон кызыгуусун тайдырат. Бирок диплом керек жана алар сабактарын акча менен бүтүрүп башташат. Мугалимдердин айлыгынын аздыгынан коррупция бар деп божомолдоого болот. Мисалы, биз жогоруда айткан университеттер, алар мамлекеттик. Ал жактагы мугалимдер орточо эсеп менен 14 764 сом айлык алышат. Албетте, бул чоң акча эмес. Мындай акчага жашоо кыйын. Акчага баа койбойт деген университеттерде мугалимдер 2 эсе көп айлык алышат. Мисалга, бул АУЦа, Манас жана Ала Тоо университеттеринде. Ал университеттерде студенттердин кызыгуу менен билим алуусуна жакшы шарттар түзүлгөн. Келиңиздер, эми коңшу мамлекеттердеги мугалимдердин айлыгын карап, коррупциянын деңгээли менен салыштырып көрөлү. Бул жакшы айлык менен деле коррупциянын болушу мүмкүн дегенди билдирет. Анын үстүндө, эгер адам диплом же бааны сатып алууну кааласа, ал сөзсүз түрдө аны жасоонун жолдорун табат. Бул маселени чечүүдө албетте өкмөттүн да ролу чоң. Ал жогорку окуу жайларында реформа жүргүзүп, башкарууну өз көзөмөлүнө ала алат. Балким президент Садыр Жапаров да бул маселени чечүүгө аракет кылса керек. Эми ал жогорку окуу жайлардын ректорлорун жеке өзү дайындай алат. Бирок бул билим берүүнүн тармагына кандай таасир этет? Анын үстүндө биздин президент бул маселеде компетенттүүбү? Бирок билим берүү системасындагы реформаны тез жүгүртө турган эң чоң күч бул студенттер. Акыры сиз билим алуу үчүн акча төлөп жатканыңызды
жана акчаңыз үчүн жакшы шарттарды талап кылаларыңызды түшүнүшүңүз керек. Университет сизге өз кызматын гана көрсөтөт. Группанын баарын мугалим атайлап кулатып жатабы? Же балким ал өз сабагын жакшы билбегендиктен сага үйрөтө албай жаткандыр. Жөнөкөй жолу аны алмаштырууну каалаган жамааттык арызды чогултуу. Унчукпай отурсаң эч нерсе өзгөрбөйт. Андыктан ар дайым өз окууңар үчүн күрөшүшүңөр керек. Балким билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр сиздин демилгеңиз менен башталышы мүмкүн. Бул видео сиздерге пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Биз сиздерди ойлонто алдык окшойт. Урматтуу студенттер, келе жаткан сессияңарга ийгилик каалайбыз. Көрүшкөнчө.